Эфирде кылмыш, кырсык, жаза окуяларын баяндаган телегүзөт программасы. Студияда мен Аяна Байзакова, саламатсыздарбы? Бишкек жана Чүйдө 3 баңгизат лабораториясы жок кылынды. Маалыматка ылайык, жогоруда аталган топ баңгизаттын чет өлкөлөрдөн Кыргызстандын аймагына жеткирүүнүн жана сатуунун туруктуу каналын түзгөн. Операциянын алкагында сутка ичинде Кыргызстандын 11 жараны, Россиянын 1 жараны кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Алардын 6 уюшкан кылмыштуу баңги тобунун мүчөлөрү болуп саналат. Шектүүлөр Бишкек шаарында жана Чүй облусунун аймагында 3 баңги лаборатория уюштурган. Тергөөнүн алкагында 10 килограммдан ашуун марихуана, 75 бөтөлкө гашиш майы, гидропондук ыкма менен өстүрүлгөн 38 гибрид кара куурай бадалдары, баңги лабораториянын жана интернет дүкөндүн ишмердигине колдонулган ар кандай буюмдар жана техникалык жабдуулар алынган. Белгилей кетсек, алынган баңгизаттын наркы аларды саткан учурда алдын ала эсептөөлөр боюнча 50 миллион сомду түзөт. Акыркы учурда укук коргоо органдары тарабынан баңгизаттарга байланыштуу кырдаал менен аеусуз күрөшүү жүргүзүүдө. Анткени акыркы учурларда жаш өспүрүмдөр арасында синтетикалык жана башка баңгизаттарды интернет тармактар аркылуу таратылып жана колдонуу үчүн сатып алуу учурлары аябай көбөйдү. Тагыраак айта кетсек, Telegram канал аркылуу жаңы дүкөндөр ачылып, баңгизаттын түрлөрү сатылууда. Бул тармакта укук коргоо кызматтары тарабынан бөгөт коюу ыкчам чаралары жүргүзүлүп жатат. Мындан сырткары кызмат заманбап техникалар менен камсыздалган. Ошол себептен баңгизаттарга байланыштуу кылмыштардын бетин ачууга толугу менен күч аракет жасаштырды. Жалал Абад облусунда 2 жаран баңгизат сатууга шектелип кармалды. 11 майда Сузакта 37 жана 47 жаштагы жарандар 8,33 грамм наша сатууга шектелип колго түшүрүлгөн. Алынган маңзат боюнча соттук химиялык экспертизалар дайындалган. Кармалгандарга кылмыш иши козголгон. Соттун чечими менен шектүүлөр тергөө аянтчага 1 айга камакка алынды. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Аскер комиссариатынын офицери пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Анын кызматтык бөлмөсүн тинтүү учурунда акча каражаттары жана аскерге милдеттүүлөр үчүн колдонулган гербтүү мөөр басылган бош бланктар табылды. Ага каршы опузалап пара алуу беренеси менен иш козголду. По факту вымогается вами взятки в виде денежных средств. Ош облусунда якын инкар диний экстремисттик агымынын активдүү мүчөлөрү текшерүүгө алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы билдирди. Алар билдиришкендей, атайын кызмат 7 май күнү Ош ОЭБинин кызматкерлери менен биргеликте якын инкар диний экстремисттик агымынын активдүү мүчөлөрү жашаган 7 турак жайды тинтүүгө алган. Тинтүүдө 95 китеп, 12 дептер, 18 журнал, 1 күндөлүк, 1 уюлдук телефон табылган. Алынган материалдардын айрымдары өлкө аймагында тыюу салынган якын инкар диний экстремисттик агымына таандык. Мындан улам аталган предметтер тиешелүү экспертизага жөнөтүлүп, анын жыйынтыгына карата кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык укуктук чаралар көрүлөт деп айтылат маалыматта. Ошондой эле УКМК аталган кыймылдын мүчөлөрүнүн бири АШД уюмга мүчө болуудан өз ыктыяры менен баш тартканын кошумчалады. Ош шаарында 10 майдан 11 майга караган түнү көчөдө аялын сабаган 23 жаштагы жаран 3 айга камакка алынды.
Шаардык сот кечээ анын ишин карап күнөөлүү деп таап сот залынан камакка алды. Бул окуя боюнча видео интернетте тарагандан кийин милиция зомбулук жасаган жаранды тапкан. Аялы күйөөсүнө каршы арыз жазуудан баш тартып, анын сабалган боюнча видеону тарткан жарандарга каршы чара көрүү талабы менен милицияга арыз жазды. Белгилей кетсек, үй бүлөлүк зомбулук жасаган жаран 40 саатка коомдук иштерине тартылат же болбосо 3-төн 7 суткага чейин камакка алынат. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын 102 кызматына Киев көчөсүндөгү көңүл ачуу жайлардын биринде мас абалында белгисиз эркек аялга зомбулук көрсөтүп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Тергөө тобу барганда 22 жаштагы жабырлануучу аныкталган. Ошондой эле коомдук тартипти сактоо боюнча милдеттерине ылайык кылмыш иши козголгон. Белгилей кетсек, 27 жаштагы шектүүнү тергөө кызматына жеткирүүдө өзүн агрессивдүү каршылык көрсөткөн. Белгилей кетсек, 1997 жылы туулган М аттуу жаранды Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Свердлов району боюнча күзөт кызматынын кызматкерлери райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирүүдө өзүн агрессивдүү алып барып, орой мамиле жасап, милиция кызматкерлерин урушка түртүп, милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына жооп бербей, активдүү каршылык көрсөткөн. Ал эми Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Урматтуу Борбор калаанын тургундары жана коноктору, борбордук милиция сизди кызматтык милдеттин аткарып жаткан милиция кызматкерлеринин ишине урмат сый менен мамиле кылууга чакырат. Болбосо ыйгарым укуктуу орган тарабынан мыйзам чегинде мыйзамсыз аракеттерге юридикалык баа берилет. Санкт-Петербургдагы метродон мушташып жаткандарды ажыратам деп жатып 29 жаштагы кыргызстандык бычактан жарат алды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалым болгондой, окуя 9 майда Обводный канал метросунун станциясында орун алган. Анда эки жигиттин жана кыздын ортосунда жаңжал чыгып, 20 жаштагы бала таанышын балка менен чаап жиберген. Аларды арачалоо үчүн 29 жаштагы кыргыз жигит ортосуна түшүп, аны 18 жаштагы бала бычак менен жарадар кылган. Ага ылайык чыр-чатакка катышы бар балдар проспект Большевиков станциясынан кармалышып, аларга карата бейбаштык боюнча кылмыш иши козголгону айтылат. Трансулуттук кибер кылмыштуу топтун уюштуруучулары кармалды. Атайын кызмат заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу жарандардын электрондук капчыгындагы акчаларды алып чыгуу схемасын аныктаган. Тактап айтканда, трансулуттук кылмыштуу топ социалдык түйүндөрдө мобилдик тиркемелер аркылуу зыяндуу вирустук программаларды таратышкан. Ал эми аларды активдештиргенден колдонуучулар электрондук капчыктарындагы акчаларын жоготуп алышкан деп айтылат маалыматта. Бул кылмыш ишине шектүү катары эки чет элдин жаран жана алардын шериги деген эки кыргыз жараны кармалды. УКМК 1 май райондук соттун чечими менен кармагандар тергөө аяктаганга чейин камакка алынып, тергөө иштери жүрүп жаткандыгын кошумчалады. 23 000 сомдук куртканы кийген бойдон кетип калган. Бишкек шаарынын Свердлов райондук милиция кызматкерлери тарабынан уурдоо фактысына шектүү жаран кармалды. 27 февраль күнү милицияга жаран белгисиз адамдарга чара көрүү арызы менен кайрылган. Анда 20 февраль күнү Дордой соода базарынын контейнерлердин биринде жашыруун түрдө 23 500 сомду түзгөн жаңы куртканы уурдап кетишкенин айткан. Жүргүзүлгөн иликтөө жана ыкчам издөө иш-чаралардын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү 29 жаштагы жаран аныкталып, тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Бишкекте алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. Быйыл 18 январда милицияга шаар тургуну кайрылып, чала тааныш жаран 10 000 бышкан кыш алып келем деп 100 000 сом алып алдап кеткенин билдирген. Арыдан бир нече ай өткөндөн кийин бул ишке шектүү катары 28 жаштагы жаран кармалды. Ал убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Учурда анын ушул сыяктуу башка кылмыштарга катыштыгы бар же жоктугу текшерилүүдө. Апта жаңылыктары ушулар болду. Сиздер телегүзөт программасын көрдүңүздөр. Эмки чыгарылышта жолукканча сак саламатта туруңуздар.